26-сентябрга карата күндүн маанилүү жаңылыктары. Саламатсыздарбы? Ташиев: жакындарыбызды бийликти башкарууга аралаштырбашыбыз керек. УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев Баткен облусунда атайын кызматтын кезектеги имаратынын ачылышында кызматкерлерге кайрылып, анын жакындары менен мамиле кылбоого чакырды. Бир дагы менин жакындарымдын тапшырмасы болобу, суранычы, өтүнүчү болобу, аны аткарууга милдеттүү эмессиңер. Эгерде кимдир бирөөңөр менин жакындарым менен сүйлөшүп, телефон аркылуу байланышып, жолугуша турган болсоңор, билип калсам, кызматтык иликтөөгө алынасыңар, деди ал. Ташиев жеке маселесин эч качан кызматка аралаштырбай турганын белгиледи. Ошондой эле ал туугандарын бийликке аралаштырган мурдагы президенттерди эске салып, ал кездеги башкарууну эл эч качан унутпайт деп кошумчалады. Жакындарым мыйзам бузса аяосуз күрөшкүлө, жоопко тарткыла деп кайрылды атайын кызматтын башчысы кол алдындагыларга. Жапаров: Акаевдин эң негизги катасы эл куулаганга чейин жеткирбеши керек болчу. Президент Садыр Жапаров Кабар мамлекеттик агенттигине курган маегинде Аскар Акаев Кыргызстандын түптөлүшүнө зор салым кошконун билдирди. Жашоодо табият ушундай экен. 99 жолу жакшы иштерди жасап, бир жолу жаңылышсаң кечирилбейт, деди өлкө башчы. Мындан сырткары Жапаров Акаев мамлекетти башкарып турган мезгилде кетирген каталарын санап өттү. Биринчиден, приватташтыруу маселесин көзөмөлдөй албай калды. Колунда бийлиги бар ач көз мамлекеттик кызматкерлер элдин мүлкүн талаптанып кетишти. Иштеп турган завод, фабрикаларды талкалап, станокторун чет өлкөлөргө сатышты, деди ал. Ошондой эле президент Акаевдин убагында айыл чарбасы талкаланганына токтолду. Бирок Жапаров бул жерде Акаевдин күнөөсү жок, анткени ал айыл чарбасы эмес, илимпоз экенине байланыштырды. Мамлекет башчынын айтымында, ал айыл чарбанын талкалануусуна жөндөмсүз министр күнөөлүү. Бирок өлкө башчы Акаев кадр тандоо маселесинде жаңылганын белгиледи. Жапаровдун айтымында, Акаевдин эң негизги катасы эл куулаганга чейин жеткирбеши керек болчу. Жапаров: эгер Акаев эл куулаганга жеткирбей кетип калганда, эң биринчи туңгуч жана экс-президент катары анын портрети бардык жакта илинип турмак экенин айтты. Аскар Акаев Кыргызстандын биринчи качкын президенти. Ал өлкөнү 15 жылдан ашык башкарган. 2005 жылдагы Жоо газын инкылабынан кийин өлкөдөн чыгып кеткен. Акаевдин бийлиги өлкөдөгү коррупция, бийликти узурпациялоо, ошондой эле Жалал Абад облусунун Аксы районунун Бозтүбек айылында өткөн тынчтык митингде жарандарга курал колдонуусу менен эсте калган. 11 журналисттин иши. Прокурорлор ар бир айыпталуучуну 6 жылга эркинен ажыратууну сурады. 26 сентябрда Бишкектин Ленин райондук сотунда Темиров Лайфтын мурдагы жана азыркы кызматкерлеринин иши боюнча тараптардын жарыш сөзү башталды. Сотто прокурорлор айыпталуучулардын баарын 6 жылга эркинен ажыратып, сот залынан камакка алууну өтүндү. Отурумда буга чейинки экспертизасында бийликти басып алуу чакырыктарын таппаган көз карандысыз эксперт Нуржан Нарынбаева суралышы керек эле. Бирок ал сотко кечигип келгендиктен дароо эле тараптардын жарыш сөзү башталды. Темиров Лайфтын азыркы жана мурдагы 11 журналисти 16 январда кармалган. 9-уна башаламандыкка чакыруу боюнча айып тагылса, долбоор жетекчиси Махабат Тажибек кызы менен журналист Актилек Капаров ошол чакырыкты уюштурууга айыпталган. Кийин сот кармалгандардын айрымдарын эч жакка кетпөө тил каты менен үй камагына чыгарган. Иштин фигуранттары аларга коюлуп жаткан айыпка макул эмес. БШК жергиликтүү кеңештерди шайлоого дээрлик 496 миллион сом жумшалат. Маалыматка ылайык 201 миллион 880 миң сом маалымдоого, комиссияларды окутуу, жабдууларды, документтерди жана таркатмаларды аймактарга жеткирүүгө жумшалат. Дагы 293 миллион 837 миң сом 56 аймактык жана 2439 участкалык шайлоо комиссияларынын ишин камсыз кылууга сарпталат. 23 сентябрга карата алдын ала маалыматтар боюнча өлкөдө 4 миллион 114 миң 931 шайлоочу бар. Бир шайлоочуга кеткен чыгымдын өлчөмү 120 сомду түзүү, дешти Боршайкомдон. Мыйзамга ылайык жергиликтүү кеңештер жергиликтүү бюджетти бекитет, алардын аткарылышын көзөмөлдөйт. Жергиликтүү жамааттын социалдык экономикалык өнүгүү жана калкты социалдык коргоо программаларын бекитет. Ошондой эле мыйзамдарга каралган учурларда жергиликтүү маанидеги башка маселелерди чечет. Жергиликтүү кеңештин депутаты жашыруун добуш берүү аркылуу 5 жылдык мөөнөткө шайланат. Менчиктештирилген балдар лагери ыктыярдуу түрдө мамлекетке кайтарылды. УКМК 20 жыл мурда менчиктештирген Эдельвейс балдар лагери ыктыярдуу түрдө мамлекеттин карамагына өткөрүлгөнүн билдирди. Мекеме аны 320 миллион 651 миң сомго баалады. Бирок жарыяланган сүрөттөргө ылайык лагердин аймагында эски, жашоого ылайыксыз жана урап калган имараттар жайгашкан. Аянты 493 чарчы метрди түзгөн лагерь Чүй облусунун Сокулук районундагы Төш булак айылында жайгашкан.